Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Ошентип биздин кыргыз курама командабыздын дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарындагы 3-раундда кимдер менен ойнойт экени белгилүү болду. Малайзияда АФКнын штаб-квартирасында чучугулак тартылды жана бул чучугулакта биздин кыргыз курамабыз 5 команда менен ойной турганы белгилүү болду. Бул кайсыл командалар? Биздин курамабыз А тайпасына түштү. Бул тайпада Иран, Түндүк Корея, Катар, Бириккен Араб Эмираттары жана Өзбекстан менен туш келдик. Жана сентябрдан баштап кийинки жылдын 2025 жылдын июнь айына чейин биздин кыргыз курамабыз жалпысынан 10 оюн өткөрөт. Ушул 5 команда менен биринчи оюндар бул биздин стадионубузда өтөт. Андан кийинки жооптук беттештер биздин каршылаштарыбыздын стадионунда конокто өтөт. Биринчи эле оюн 5-сентябрда Иранга каршы оюн өткөрөбүз конокто, то есть Ирандын стадионунда, Иранда болуп өтөт. Андан кийин 5 күндөн кийин 10-сентябрда Кыргызстанга Өзбекстан курамасы келип, биздин Дөлөн Өмүрзаков стадионубузда ушул оюн болуп өтөт. Буга чейин ойногон оюндарыбыз бул тайпадагы курамалар менен бардык оюндарда биз жеңилип келгенбиз. Мисалы ошол эле биринчи өткөрө турган оюн бул Иран менен. Иран курамасы менен буга чейин биздин курамабыз 2 оюн өткөргөн. Биринчи оюн бул 2016 жылы 7-ноябрда өткөн. Анда 6-0 эсебинде биздин курамабыз жеңилип калган. Андан кийинки оюн болсо бул 2023 жылы 16 июнда өткөн. Анда биздин курамабыз дагы эле 5-1 эсебинде жеңилип калган. Ошентип Иран курамасы биз үчүн аябай күчтүү атаандаштардын бири. Ошол эле Өзбекстан дагы биз үчүн күчтүү атаандаш болуп эсептелет. Жана менин оюмча биздин жаңы машыктыруучубуз Максим Лисицин бизге жакшы результатты, жакшы жыйынтыкты көрсөтүп берет. Жана биз үчүн бул жаңылык болгон Түндүк Корея менен Катар курама командасы. Анткени неге жаңылык? Анткени бул курамалар менен мурда биздин курамабыз оюн өткөргөн эмес. Эми түшүнүктүү, Катар курамасы биз үчүн бул тайпадагы эң күчтүү оюнчу, эң күчтүү курама болуп эсептелет. Биз үчүн эмес, негизи эле бул тайпа үчүн. Анткени Катар курамасы 2019 жылкы өткөн Азия кубогун утуп алган. Андан кийинки мынакей жакында өткөн 2024 жылкы Азия кубогундагы Катар курамасы уткан. Бирок күчтүү болгону тескерисинче биздин курама үчүн жакшы. Анткени жаңы курама, жаңы оюнчулар, жаңы жүздөр дегендей, жана биздин курамадагы оюнчулар үчүн дагы эң мыкты тажрыйба, эң мыкты опыт болот. Андан кийинки Түндүк Корея дагы бул Азиядагы күчтүү командалардын бири болуп эсептелет. Биз менен тең атай эле. Убагында 2010 жылкы дүйнө чемпионатына Азиянын атынан дагы дүйнө чемпионатына жолдомо алып, ал дүйнө чемпионатында ойноп келген курама бул курама. Жана акыркы Түндүк Кореянын оюндарын карап көрсөк, Түндүк Корея акыркы өзүнүн 6 оюнунда 3 жолу жеңишке жетип, жана 3 жолу жеңилген. Акыркы оюнун 11 июнда өткөргөн 2024 жылдын. Анда Мьянманы 4-1 эсебинде жеңген. Жана дагы башка мурунку ойногон оюндарын карап келсек, Түндүк Кореянын анда биздин курама менен тең атай эле, биздин кураманын деңгээлинде эле, биздин курамадан күчтүү эмес, биздин курамадан слабый эмес, биздин курамадан алсыз эмес. Биздин курамадай эле оюн өткөргөнүн байкасак болот. Эми кандай жол менен биздин курама кийинки этапка өтсө болот? Бул тайпада жалпысынан азыркы учурда бизде 6 команда бар. Таблицадан биринчи, экинчи орунду ээлеген командалар кийинки жылы июнь айында белгилүү болот, ким канчанчы орунду ээлеген. Ошол биринчи, экинчи орун деген ээлеген командалар дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алышат. Ал эми 3-чү, 4-чү орунду ээлеген командалар болсо кийинки 4-чү этапка өтүшөт. Ал жактан дагы ушундай эле тайпаларга бөлүнүшүп оюндарды өткөрүшөт. Бирок биздин курамада биринчи, экинчи орунду ээлегенге 100 болбосо дагы 99,8% мүмкүнчүлүк жок. Анткени бул жерде Азиянын эң күчтүү командалары бар. Бирок болушунча бардык күчүбүздү жумшасак, биздин оюнчуларыбыз, биздин тренерибиз, биздин кыргыз футбол биримдиги болушунча күчүн жумшаса, анда 3-чү же 4-чү орунду ээлегенге, эми 4-чү орунду ээлегенге мүмкүнчүлүк бар. Анткени бул 2026 жылкы чемпионатка буюрса формат өзгөртүлүп
көбүрөөк командага катышат жана Азиядан жалпысынан 9 командага жолдомо берилет. Негизинен 8 командага жолдомо берилген милдеттүү түрдө. Ал эми 9-чу акыркы команда болсо межконтинентальный стыковой оюндар деп коет. Ошол оюндардан барабы же барбайбы, анысы азырынча белгисиз. Ошол оюндардан кийин белгилүү болот. Негизинен бул тайпада 4-3 орунду ээлегенге бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени деген ошол эле Түндүк Корея менен биз тең ата ойнойбуз. Аларга башкача айтканда мындай каршылык көрсөтө алабыз. Аларды утканга деле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми Бириккен Араб Эмираттары менен эсиңерде болсо 2019-жылкы Азия кубогунда биздин курамабыз 1-8 финалга чыгып, ал 1-8 финалда ушул Бириккен Араб Эмираттары менен ойноп, тең ата оюн көрсөтүп, болгону Фумингдин туура эмес чечим кабыл алгандыгынан улам биздин курамабыз овертаймда пенальтиден гол өткөрө алган болчу. Ошону менен биздин курамабыз Азия кубогунан ыргып кайтып келген. Жана андан кийин акыркы оюндарыбыздын бири бул 2024-жылкы өткөн Азия кубогунун алдында багы жолдоштук беттеш өткөргөн болчубуз. Анда дагы ошол эле калыстын чечиминен кийин пенальти коюлуп, анда дагы пенальтиден 1 гол өткөрүп, 1 гол эсебинде, 1 гол айырмачылык менен жеңилип калган болчубуз. Менин оюмча, эгерде Бириккен Араб Эмираттарынын оюнчулары бизге Кыргызстанга келип оюн өткөрсө, анда биздин өзүбүздүн көрөрмандарыбыздын алдында биздин кыргыз курамабыздын оюнчулары болушунча аракет кылып, бул Араб Эмираттарынын оюнчуларына каршы жакшы оюн көрсөтө алат деген ойдомун. Кандай болгон күндө дагы биз өзүбүздүн курамабызды, өзүбүздүн футболчуларыбызды, өзүбүздүн тренерибизди колдойбуз жана алар бизге жакшы жыйынтык көрсөтөт деп ишенебиз. Ушуну менен биздин видеобуз аягына келип жетти. Эгерде кимде-ким биздин каналыбызга каттала элек болгон болсо, анда сөзсүз түрдө катталып, бизди колдосоңор, биз дагы мындан дагы жакшы жана көбүрөөк контенттерди силер үчүн чыгарганга аракет кылабыз. Аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула. Sen dayım büyük uçup gökkölü Жеңиштерди арнап өркөңө